Урматтуу Алмазбек Акунжанович, мына кече күндөн баштап мына маалымат каражат булактарында Баткен областында Головной деген жер бар. Ошол жерде Тажикстандын жарандары мына жарандык автоунаалар менен курал-жарак ташып атат, мечиттерге деп чыгып атат. Биз эми Тажикстан мамлекети менен өткөндө протоколдор кол коюлду. Тынчтыкка келишим тууралуу боюнчачы. Анан эми буну кандай түшүнсө болот, эми кече бардыгыбыз көрдүк го. Курал-жарак алып келип атышат, окопторду казып атышат. Кече мына Баткенде дейлекте мага жаш балдар келишти. Мына кабинетиме. Алар айтып атышат, биз көрүп атабыз дейт, алар дейт. Окоп казып атышат, даярданып атышат дейт. Маалымат алып атабыз. Оор техникалар алыска кеткен жок дейт. Анан эми протокол келишимдерди кол койгондон аны биз дагы жолугуш өткөрүш керек да, аларчы мындай маалымат алып атабыз, мына көрүп атат, видео тасмалар чыгып атат депчи. Анан эми унчукпай отура берсек анда эртең эмне болот анда дагычы? Элдер, жарандар ушинтип айтып атты, мына окоп казып атат, курал-жарак алып келип атат деп туруп өткөндө окуялар болушту. Ошон үчүн тез арада ушу биздин мына төраган атына же биздин комитетке маалымат берип койсоңуздар, ушул боюнча тез арада сүйлөшүү жүргүзүш керек. Эки мамлекет тарабынан кошо мына бул кайгыл кызматы жүрүп атат ал жактанчы. Ошого карабай ушундай нерсе болуп атат. Анан экинчиден